Нормально все у вас? Все хорошо? Он просто там ехал по встречке. Выпивший, да? Бля, братан, Он врезался, по-моему, во что-то. А, да ладно. Бля, братан, 10 000 сомдук машинаны аласың, қайдан? Не, я обратно. Он просто там пригородное проезжал. Врезался, по-моему, в разделительное, по встречке ехал. В разделительное. И по встречной ехал. Где именно врезался? Пригородное, где это? Дача Достук, знаете? Да. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? О, орозо кабыл болсон. Биз дагы орозо кармап жатабыз жана эчтеки унутпайбыз. Америкада кыргыз болуп туруш үчүн орозо кармайбыз. Кандайсыздар? Иштериңиздер кандай? Жакшыбы? Жакшы болорунду үмүт кылабыз, а? Пока. Пока. Бишкек шаарындагы шлагбаум аялдамасынан эркек кишини унаа сүйрөп кетти. Окуя кече 25 апрелде саат 19 чамасында болгонун күбө билдирди. Күбөнүн маалыматында 2 адам, бир аял, бир эркек киши Одиссей унаасына сол тарабынан отуруп жаткан. Алгач аял киши унаага отуруп, анын артынан экинчи киши даярданып жатканда жүргүнчүлөрдү жана жүк ташуучу Мерседес унаасы сүзүп кеткен. Аны дөңгөлөгү менен 10 метрдей аралыкка чейин сүйрөп кетти деп айтылат маалыматта. Болжолдуу маалыматтар боюнча жаракат алган адам ооруканага жеткирилген. Булак Ринг Кейдж. Бишкектин четиндеги тосмодон унаасы менен өтүүгө аракет кылган айдоочу жыр чыгарды. 24 апрелде коменданттык саатка аз убакыт калганда болгонун күбө репортерго билдирди. Анын айтымында пригородная айылындагы бордюрду жеңил унаа сүзүп, андан кийин каршы тилкеге чыгып Бишкекти көздөй кеткен. Унаа жолдогу тосмодон токтотулган. Ал жерден айдоочу укук коргоо органдарынын кызматкерлерине этикадан тыш сөздөрдү айтып баштаган. Күбөлөр айдоочу мас абалда болгон деп божомолдошту. Социалдык тармактарда мектептин бүтүрүүчүлөрү президент Сооронбай Жээнбековдон акыркы коңгуроо салтанатын токтотпоону суранышууда. Коомчулукта өлкөдө киргизилген жана 30 апрелге чейин узартылган өзгөчө абал май айынын аягына чейин узартылат деген кептер жүрүүдө. Ал эми Бишкек шаарынын коменданты азыр бул тууралуу так маалымат жок экенин айтып, өзгөчө абал алынган күндө деле коюлган чектөөлөр аз-аздан алынаарын айткан. Ал эми мектептин бүтүрүүчүлөрү акыркы коңгуроо иш-чарасын өткөрүүнү каалап жатышкан айтып, социалдык тармактарда бүтүрүүчүлөрдүн күнү 2020, биз акыркы коңгуроону каалайбыз деген хэштегтерин колдонуу менен билдирүүлөрдү жарыялап жатышат. Булак Ринг Кейдж. Жалал Абад облусунун Алабука районунда коронавируска кабылган 85 жаштагы Кемпир АЙЫГЫП чыкты. Бул туурасында Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык оору симптому жок өткөн, бет ап жөтөлүп же дене табы көтөрүлгөн эмес. Болгону өзүнө жана жакындарына коркунуч жаратканы үчүн стресс болуп, бир аз алсырап кыйналганы баяндалат. 85 жаштагы Кемпир март айынын орто ченинде Сауд Аравияга кече ажылыкка барып келгендердин катарында болгон. Ал 13 мартта Бишкекке келери менен учактын башка жүргүнчүлөрү сыяктуу эле ПЦР анализ тапшырган. Андан коронавирус аныкталгандан кийин райондук ооруканага жаткырылган деп айтылат маалыматта. Ошондой эле Кемпирди умрага коштоп барган келининин анализи таза чыкканы белгиленет. Бирок ага карабай үй бүлө мүчөлөрүнүн баары райондун Аккоргон айылындагы лицейде уюштурулган обсервацияга жаткырылган. Учурда баарынын абалы жакшы. Эч кимисинен COVID-19 аныкталбаганы айтылат. Азыркыга чейин карантиндик эрежелерди сактап жатышат. Алабука боюнча 14 адамдан вирус табылган. Бүгүнкү күндө анын 9-у сакайып чыкты. Калгандарынын дагы абалы туруктуу. Алар оорунун жеңил түрү менен жабыркаганы маалымдалды. Булак Спутник Кейдж. Сузакта бекер берилчү УНДАР сатылып жатат. Тийиштүү орган териштирүү жүрүп жатканын билдирди.
Учурда Москва шаарында жашаган активист Мирбек Үмүталиевке кичи мекени Созак районунун Курманбек айыл өкмөтүнө караштуу айылдарынын биринде жашаган жашоочулар бекер берилиши керек деген ундар сатылып жатканын айтып кайрылган. Бул тууралуу Үмүталиев далил катары тургундардан келген аудио жазууларды жана сүрөттөрдү жиберди. Сүрөткө тартылган ундар сатылбай бекер берилиши керек экен. Бирок биздин Созак районуна караштуу Курманбек айыл өкмөтүндө 10 кап ун 1350 сомдон сатылыптыр. Айыл тургундары бул көрүнүшкө нааразы деп билдирди ал. Бул тууралуу өкмөттүн Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн маалымат кызматына кабарлаштык. Мекеме маалыматты четке кагып, бул тууралуу иликтөө иштери жүрүп жатканын жана так маалымат эртең айтыла турганын билдирди. Бул боюнча тиешелүү тараптарга кайрылып, иликтеп чыгууну тапшырма катары бердик. Бекер таратылсын деген унду сатканга болбойт. Бул маалымат каржы полициясына дагы айтылды. Алар эртең аталган аймакка барып, жеринен көрүп фактыны аныкташат. Эгер чын эле ун сатылган болсо, жоопкерчиликке тартылып, чаралар көрүлөт, деди маалымат кызматынын өкүлү. 1-майдан баштап борбордогу тейлөө жайлары иштеп баштайбы? Комендатуранын жообу. Социалдык тармактарда 1-майдан баштап шаардагы жалпы тейлөө кызматтары иштеп баштайт деген маалымат тарады. Анда борбордогу сулуулук салондору, унаа жоочу жайлар, базардагы курулушка керектүү эмеректерди жана гүл саткан дүкөндөр иштей турганы айтылган. Бишкек шаардык комендатурасы тарап жаткан маалымат туура эмес экенин айтат. Маалымат чындыкка адал келбейт. Азырынча тейлөө жайлары качан иштей турганы белгисиз, деди басма сөз кызматынан. Жалал Абад облусунун Алабука районунда дарыгерлер COVID-19 вирусу жуккан келинди айыктырып ооруканадан чыгарышты. Келиндин 5 айлык боюнда бар. Бул тууралуу республикалык штаб билдирди. Маалыматка караганда бейтаптын 2 баласы бар. Ал стационарда 14 күн дарыланып, ПЦР анализин тапшырып, терс жыйынтык чыккандан кийин үй карантинине жиберилди. Келин оору өтүшүп кете электе дарыланган. Саламаттык сактоо министрлиги 26 апрелде Алабука районунда вирус жуктуруп алган 85 жаштагы кемпир да айыгып чыкканын кабарлады. Ал 13 мартта Сауд Аравиясынан кичи ажылыктан келген. 26 апрелге карата Кыргызстанда коронавирус илдетине чалдыккандардын жалпы саны 682 кишиге жетти. Каза болгондор 8 адам. Жалпысынан ушул күнгө чейин 370 бейтап айыгып чыкты. Бүгүн 26 апрелде Fly Dubai авиакомпаниясынын Дубай-Бишкек каттамы менен Кыргызстандын 178 жараны өлкөгө келди. Бул тууралуу республикалык штаб кабарлады. Алар обсервацияга алынганы, кайсы жерге жайгаштырылганы тууралуу маалымат берилген жок. Кыргызстандын Бириккен Араб Эмираттарындагы башкы консулу Айбек Маматбеков үйүнө кайтууну каалаган кыргызстандыктар үчүн 3-майдан 10 майга чейин Дубай-Бишкек чартырдык каттамы менен дагы 2 рейс уюштурулаарын билдирген. Баш аягы Кыргызстанга дагы 280ге жакын киши келет деп божомолдонууда. Башкы консулдун маалыматына караганда Бириккен Араб Эмираттарында 3500гө чукул кыргызстандык бар. Кыргыз өкмөтү 21 апрелде аталган өлкөдө Кыргызстанга кетүүгө билет алып, авиакаттамды күтүп жаткандарга жатакана жана тамак аштан жардам берүү үчүн 5 миллион сом бөлгөн.